отурат. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол жерге барып алып тирүү залог болуп атат. Калып калып атат ошол жерде. Кул болуп атат. Мына төртөө кече койгой министри отуруп атат бул жерде. Төртөө незаконный кайра качып келаткан жеринен бизге келип, мына ушулардын маалыматы боюнча кетип баратат. Эчен миңдеген кыргыздар калып атат ошол жерде. Булар последствиясы, причинасы эмнеде туруп атат? Курманбек Салихович Бакиев премьер-министр болуп турганда биз токтом кабыл алганбыз. Мына кыргыз тамекиси мамлекет үчүн иштейби, же Бишкектеги чиновниктер үчүн иштейби деген маселени койгонбуз. Ошол токтомду Курманбек Салихович сиз баштап отурган өкмөт дагы түкүрүп да койгон жок, ишке да ашырганга аракет да кылган жок. Ошол токтомдо конкреттүү түрдө жазылып турган. Кыргыз тамекисин Ош же Жалал-Абад экөөнүн бирөөсүнө которуу боюнча маселе койгонбуз. Ал токтом бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок. Мен жеке сизге кирип дагы айткам. Анау Москвадагы биздин ишкер жигиттер ошол жерге өкүлчүлүктү гана ачып койсоңор, тыйынындагы, арендасындагы бүт баарын биз өзүбүз иштетебиз деген маселе коюп атат деп кайрылганбыз. Өкмөткө, честно говоря, наплевать на такие вещи. Они больше политикой занимаются, нежели социально-экономическими вопросами. Они занимаются одним фондом и одним человеком. Придумали себе сказку 2200-летия, отпраздновали. От этого народу ни гроша, Николай Тимофеевич. Тарых келет, бир күндөр бир келет. 2200 жыл болду деп бизди дүйнөгө таанып кеткен эч ким болгон жок. Манастын 1000 жылдыгын өткөрдүк деп дүйнө тааныды деп эч ким тааныган жок. Мына ушундай балекеттердин баарын ойлоп таап алып отурасыңар, баардык кагаздарды кабыл аласыңар, акимдерди чапкылатасыңар, губернаторлорду чапкылатасыңар, налоговиктерди тыйын жыйнатасыңар, ар бир министерствого тыйын саласыңар, очойгон. Мугалимдердин аттыкпай акчасын жыйнайсыңар ушинтип. Врачтардын акчасын жыйнайсыңар ушинтип. Позор. Кече эле ушул маселени бүгүн депутаттар көтөрүп атат. Эми кандай кыламыз? Кандай кыламыз Гүл айым дегендей. Кандай кылат эле? Кече ушул маселенин тагдырын чечиш керек эле ушул жерде. Бир эмес, ондогон мыйзамдар бузулуп атат. Айлык акыны өз убагында берүү мыйзамы бузулуп атат. Танаев мыкты, Танаев жакшы, Танаев калыш керек, кетсе катастрофа болот. Ошондуктан биз жоопкерчиликти толук түрдө өзүбүздүн да мойнубузга алышыбыз керек. Мына социалдык фонд боюнча, пенсия маселеси боюнча быйыл биринчи жолу Өзгөндө да, Каракулжада да, Ноокатка барганда да, Кадам жайда да, Кызыл Кыя шаарында дагы бир гана маселе коюлган жок, пенсия боюнча маселе коюлган жок. Бул дагы жакпай атабы? Өкмөт атайын бир постановление чыгарып коет. Мындай кылып коелу, тигиндей кылып коелу. 3-4 пунктум, Николай Тимофеевич, 109 постановление. Категорически антизаконное постановление ваше. Антизаконное. Биз могул жерден токтом кабыл алдык. 3-4 пунктум жокко чыгаруу боюнча. Нет, опять-таки Абдыган Эркебаевичка Николай Тимофеевич кат жазып атат. Биз буларды ала албайбыз, бул мыйзамдуу деп. Ну, көгөрүнүн чеги болот деп. Выдающиеся юристы жаныбызда первый вице-премьер кылып бүт баары советоваться ете бересиздер. Напортачил, на то пошло он. Выдающийся юрист. Противоречит закону. Там четко конкретно написано. Национальной валюте, да, а не лакокрасочными материалами, а не стройматериалами или мебели. Буларды да моюнга алып коюш керек. Биз реалист болуу үчүн көзүбүздү ачышыбыз керек. Өзүбүз коргойбуз могул жерде. Так как только жанагы эмнелерге кеткенде башкача мамиле жасайбыз, өкмөттүн тагдыры каралганда башкача мамиле жасайбыз. Ошондуктан мен сүйлөгөндө жокмун, суроо берген жокмун, аман болгула деп коюм. Эртең жооп бизден болот. Жооп бизден болот. Көзүбүз көрүп турат. Мына мыйзамда булуп атат. Подвесной насосный станцияларга ушуларды жеңилдикти беребиз дедикпи? Жок, кыйратып жок кылганды. Мен 2 жылдан бери кайрылып жүрөм. Токой насостук станциясын ушуну келтирип коелу. Эмне үчүн какырап жаткан жерге суу чыгарган болсок, жок дегенде 50-60 айылдык кыргыз ушул Бишкекке келбейт, Кытайга кетпейт, Казакстанга кетпейт. Жок, бутка чыгап, колго чыгап, ошого уруксат бербейсиңер. 10 соттуктан жери барган, жери жоктордун бүт баарын не трудоустроенный деп мыйзам кабыл алдыкпы? Жок, президентке ал жакпайт, өкмөткө да жакпайт. Могул жерде расмий менин колумда кат туруп атат. Мен финансы министрлигине ыраазычылык билдиргим келет. Эч нерсени жаап жашырбастан ачык ушул жерде мага жооп берди. Мына 1 апрелден де президент чыгарып кое берет экен ар кандай маселелерди. Мамлекеттик жылы башка жылдар деп. Бирок могул жерде финансы министрлигинин да предусмотрены эти расходы государственного бюджета, но только с 3-го квартала деп атат. Эми үчүн элдин башына айландырасыңар анда 1 апрелден баштап деп. Эми үчүн биз эл менен баары жолукканда ыңгайсыз абалда коесуңар.
указ чыкпадыбы, эмне үчүн аттарылбай атат деген маселе. Президентке айтпайсыңарбы? Акчаң жок 3-кварталдан деп указга жазгын деп. Майрам келатат, той келатат деп эле бакылдап шакылдай берген менен биз ыңгайсыз болуп калып атабыз элдин ортосунда. Мен сунуш кылам, октябрда, ноябрда өкмөттөн биз отчетун быйыл принципиально карашыбыз керек. Жетишет. Же барып отурган болуш керек, же жок. Кеп Танаевда эмес. Кеп закондо. Закондордун аткарылышында. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сүйлөшөт сөз бар эле. Абдан эркин 2-3 мүнөттөн деп сүйлөшүп алды. Социалдык комитеттин төрагасы катарында мага да бир аз кошуп берсеңиз болот эле, бирок мен аларга теңелгим келбей атат да. Могу жерде толгон материалдар бар. Жооп жок буга. Я биринчи күндөн баштап айтканмын, Танаев недостойный пример. Он не сможет справляться. Почему? Потому что это политическое должностное лицо. Он не может устоять перед его высочеством. Что он скажет, то и будет делать. Первый его зам скажет, что это законно, что это по Конституции делается. Грош ценатом правительства. Булардын ар бир күн турган ашча турганы удар по Кыргызской республике. Бұл Кыргыз елінің шоры бұл өкмөттің иштеп атканы.